Тиши сақтын, дени сақ. Дегендей, денсаулық ооздон башталат. Ооздо тиштерден башталат. Тиш эмне үчүн тишке кариес түшөт? Башкача айтканда, эмне үчүн курт түшөт? Мунун себеби гастрит, энтерит, холецистит, колит жана башка оорулар. Мындан тышкары тамакты туура эмес тамактануу, витаминдери аз тамактарды колдонуу дагы тиштердин кариесине алып келет. Тишти сөзсүз түрдө жакшы сакташ үчүн адам тамакты 33 жолу чайнаш керек. Ар бир тиш ар бир органга жооп берет. Тиштин күнүгө анын чайнап туруусу бул денсаулык. Кандайча ооз көңдөйүндөгү жогорку бөлүк, верхняя челюсть деп коет. Үстүңкү жаак, алдыңкы жаак экөө дайыма иштеп туруш керек. Булардын дайым булчуңдары иштеп туруш керек. Билесиздерби, ушулардын булчуңдары иштөөсү бул менин кан тамырларынын жакшыртуусуна алып келет. Бизде бир профессор Александр Тимофеевич Агулов айтат. Инсульттарды дейт, сиздер дейт, ооз көңдөйүндөгү тиштерин караңыздар. Ооз көңдөйүндө тилдин жанын караңыздар дейт. Мына ошол ооз көңдөйүндөгү тиштердин жакшы сакталышы бул инсультка алып келбейт экен. Качан адам инсультка түшөт? Тиштердин жанында булчуңдар, тилдин жанында булчуңдар, мойнунун жанында булчуңдар жакшы иштебей калганда гана мээге кан барбай калып адам инсульт болот экен. Эмне үчүн мисалы деменция карыганда акылдан тая баштайт. Бул дагы булчуңдардын иштебей калышынан, көбүрөөк чайнабай калышынан, көбүрөөк иштебей калышынан кандын айлануусу мээге жакшы барбай калат экен. Мындан тышкары жогорку жаактын астындагы клиновидная кость деген бар. Мына ошол клиновидный кость дагы жакшы тамактанбай калганда мээге жакшы кан айлануу барбай калгандыктан адамдын башы дайыма ооруп калат. Демек, тишти сактаңыздар. Тиш бул денсаулыктун башаты.